Урматтуу коллегалар, мен 5-ші созувга депутат болуп келгенде 2010 жылы. Бул жерде мына СДПКнын мүчөлөрү мага асылча. 2010 жылда 7 апрелден кийин мен министр МЧС болчу 2010 жылга чейин кеттик биз кубалады дегендей. Кийин мага асылча. Анан кийин өмүр ушу 5 жыл, 6 жыл. Бирдеге тополоң болсо, ким күнөөлүү? Бакиевчилер күнөөлүү деп айтчы. Бакиев 9 жыл болуп кеткенде. Мына бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Кайра эле СДПК сиздер өзүңөр жаңы шайланган президентти алып келдиңер, өзүңөр алып келдиңер. Биз шайлоодон чыктык, утулдук биз. Биз макул деп признавать эттик. Бүгүн кайрадан мына бул жерде СДПКнын мүчөлөрү кайрадан тополоң кылып атасыңар. Не башка разборкадан башка жумуш жокпу бул жерде Кыргызстанда? Башка маселе жокпу? Мына ушундай 2015-тен шайлоодо менен келгенсиңер, берки бул жерде депутаттар. Ошо бир адамдын атын атап атасыңар. Бир адамдын эсебинен бул жерде депутат болуп турасыңар. Анан бул жерде кыйын болуп отурасыңар сүйлөп. А ошо кезде эгерде контрабанда боюнча сүйлөсөк, ошо кезде эмне бир эле адам контрабанда жасадыбы? Анда Кулматов төрага болгон таможнянын. Башкасы премьер-министр болгон. Анда ошолордун баарын сурабайлыкпы? Мен дайыма чыркырап келем контрабанда боюнча. Мына Казакстандан келетат контрабанда, Өзбекстандан келетат контрабанда деп дайыма чыркап тиги айтып жүрөм мен бул жерде, урматтуу коллегалар. Бүгүн эле ушу чыгып калды маселе. Анан кийин мына ошо бир Саймайтин, мошенник Саймайтин сөзү менен мына дүрбүрөң болду. Карасаңар, кимдин ал, кто он? Рахмат. Üçüncü mikrofon. Рахмат. Birinci mikrofon. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, 700 миллион Америка доллары кимдин тушунда чыгып кеткени баарыбызга белгилүү. Атын аташыбыз керек. Атамбаевдин тушунда 700 миллион Америка доллары Кыргызстандан чыккан 2017 жылга чейин деп журналисттик иликтөөдө көрсөтүлөт. Макул, Атамбаев ошого күнөөлүү болсун. Ал ошол Хабибулла Абдукадыр менен чогуу үйлөрдү курсун, анын самолетунда учсун, мечиттерди, резиденцияларды курдурсун. Ал өзүнчө маселе. Атамбаев азыр түрмөдө. Бирок азыр эмне болуп атат? Азыр контрабанда токтоп калдыбы? Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган. Биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Болбосо демилге көчөгө чыгып атат. Эртең жазда мындан 10 эсе көп чыгат жаштар. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КамАЗдардан 4600 доллардын ар биринен алып атат деп атат. Ушул жерде чакыралы барын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевден баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов, түрмөдөгү Кулматовдон бери чакырып туруп, мына ушул жер кеңеш, бизден жогорку орган жок. Ушул жерде отуруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Алардын ар бири айтып атат. Бул акча мага таандык эмес. Мен бул акчаны урдаган жокмун. Бул Өзбекстандын акчасы дейт. Анда ошентип айталы. Өкмөт, Финполиция, Генералдык прокуратура бул ишти калыс иликтөөгө жөндөмсүз экенин көрсөттү. Булар азыр 700 миллион андай мындай дейт, эч ким ишенбейт да элдечи. Көчөдө такыр башка пикир, өкмөттө такыр башка пикир. Ажырым абдан чоң болуп калды. Ошондуктан биз мына контрабанданы кандай кылабыз? Ушул Кыргызстанда эки эле бажы посту бар. Эркештам, Торгарт. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алып жетпесе эмне кылып отурат? Анда биз баарыбыз мектеп, бала бакча курбай эле коелу. Бюджеттин акчасын баарын ошока берели мына. Ошол жерде электрондук жабдыктар дүйнөдө бар андай. Контрабанда азыркы күндө дагы жүрүп атат да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен чындыгында азыр түшүнбөй жатам да. Биз бир Facebook'та постту талкуулоо кылып атабызбы же расмий түрүндө кат түшкөнбү сизге, урматтуу төрага? Импичмент талкуулоо кылып атабыз, эми андай негиз юридикалык менимче жок. Ал эми контрабанда боюнча бизде кечээ эки комитет отурумду кылды, ошол жерде биз катуу эле айттык. Жогорку кеңешке чыгарайлы деп атабыз ошону. Токтомду даярдап. Менимче же эртеңби же кийинки жумада биз ошону караш керекпиз, сөзсүз. Контрабанда боюнча биз унчукпасак, унчугуп отура берсек, бул туура эмес болот.
журналисттик иликтөө жөнүндө дагы биз айтыш керекпиз. Анан үчүнчү мындайда понедельникте бизде митинг өткөн. Бул Сунуш, коомчулуктун Дастан митинг Жалабаев, болгондо сунушту бериңиз. Өзүңүз регламентти бузуп жок, мен чын Үйрөтөбүз, кайра атам. регламентти бузуп Ооба, атат. сунушту беремчи ошол боюнча. Массалык маалымат каражаттар мамлекеттики. Бул Америка уюштурган митингди айтып атышат да. Менимче биз ошол мамлекеттик массалык маалымат каражаттардын дагы редакцияны караш керекпиз да. Эми коомчулукта болгон нерсени ачык эле айтыш керек, аны уялбаш керек. Эч ким президентке каршы айткан жок ушул жерде. Только ошол эле бир эле контрабанда боюнча бир кишинин атынды айткан. Дастан Жалабаев, Коомчулук көтөргөн. не разные вопросы. Эми буну коркпош керек, урматтуу Приложение. Дастанбек Артизбекович. 1 миллионду бүт Коркон бүт жок өлкө эчим. билет ошону. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар, анан мындай Кыргызстанда чуулгандуу бир журналисттик иликтөө болгондо, ошол журналисттик иликтөөнүн маңызын караш керек да. Бизде саясий топтор өзүнүн кызыкчылыгына бурганга кызыктар болуп атат. Сунуш. Бул биз ошону караганда ушуну карашыбыз керек. Мына азыр Сунуш. ошондо Азаттыкты мисалы Атамбаевдин тушунда 20 миллионго сотко бергенде, ошондо деле депутаттардан айрымдары чыкса болот эле да. Мына иликтөө чыкты, биз карайлы депчи. Анда унчукпай отурушкандагы эми азыр өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келген маалымат болгондо жагылып атышат. Ошондуктан журналист иликтөөнүн маңызын караш керек. Ал жерде саясий топтор өз ара ички тирештериңерге мындай бурган туура эмес. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Эгерде чакыра турган болсо, Кой Таштагы окуя боюнча дагы карап коюңуздар. Ал жерде укук коргоо органдарынын командиринин орун басары өлүп атат. Ал жерде бир киши өлтүргөн эмес. Ал жерде групповой преступление болгон. Анын ичинден канча автоматтар, мыйжамсыз автоматтар ушул укук коргоо орган тарабынан алынды. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол учурда переговорго чыгып, сүйлөшүүгө чыгып жүргөн адамдар укук коргоо органдары чара көрбөстөн, камабастан ээн эркин тайраңдап жүргөнүн дагы биз билип койсок. Сөзсүз билиш керек. Мындай болбойт да. Рахмат, биринчи сунуш. Ирина Юрьевна, сиз айтып аткан маселе боюнча парламент иштеп атат. Комиссия түзүлдү. Төрөбай Закирович да айтып кетти, мен да жооп берейин. Ошо биринчиден Кой Таш, ушу 7-8 августта болгон окуя боюнча госкомиссия иштеп чыгып бүттү, жыйынтыгын чыгарды, парламентке келип түштү, азыр каралып, тийиштүү комитет каралып чыккандан кийин палатага алып чыгып, жана жогоруда айтылган баардык суроо талкуулар ушул жерде болот. Бир аз убакыт керек, күтүп турсаңыздар, баардыгы каралат. Экинчи, кылмыштуулук менен, контрабанда менен күрөшүү маселеси боюнча мына акыркы жумалары соцсеттерде жана башка жерлерде көп айтылды. Бул боюнча да парламент биз унчукпай отуруп калган жокпуз. Тез арада билесиздер, бул жерден маселе көтөрүлүп, депутаттык комиссия түзүлсүн дедик. Ошонун артында депутаттык комиссия түзүлүп, ал жерде төрагасы шайланып, комиссияны колдоп бердиңиздер. Бүгүнкү күндө өздөрүнүн отурум иштерин башталды. Мен ойлойм, жогоруда айтылган баардык суроо талаптар ошо комиссиянын жыйынтыгы менен биздин палатага келет. Мына ошону күтсөк. Кылмыштуулук менен күрөшүү дагы, контрабанда менен күрөшүү деп айтылган маселе кече тийиштүү комитеттен тийиштүү комитеттер чогулуп, жалпы комитеттик жыйын өткөрүлдү. Ал комитетке чакырылган өкмөттүн мүчөлөрү баардыгы келип жооп беришти. Өздөрүнүн токтомдорун кабыл алышты. Бул жума болбосо кийинки жумага мен ойлоймун тийиштүү комитет чыгарат. Мына ошондо сиздер айтып аткан баардык маселелер ушул жерде айтылат, тийиштүү органдын кишилери келип жооп берет. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүн, эртең Бишкек шаарында чоң саммит болуп атат ОДКБ. Мына ошону жакшылап өткөрүп алалы чоң деңгээлде. Мамлекеттик чоң кызматкерлер, министрлер да ошол жыйындын, саммиттин артында жүрөт бүгүнкү күндө. Ошондуктан биз кандай маселе менен каралсак да, алар бүгүнкү күндө чакырсак да жүйөлүү себептер менен келе албай калышы мүмкүн. Ошондуктан жана жогоруда берген сунуштардын баардыгын биз бүгүнкү эртеңки жыйынга карабай туруп, эртең бюджет да каралат, урматтуу депутаттар. Эртең бюджет каралат 20-жылкы, 21-жылкы. Жана башка
соцфонддун бюджети каралат, фомустун бюджети каралат. Күн тартибинде маселе уже каралып коюлуп калынган, бекитилип калынган. Ошондуктан жогорудагы сиздер берген сунушту бир жума күтүп турсак, эң биринчи жана контрабанда менен айтылган оор кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитеттин тиешелүү комитеттин чечимдери чыкса, кийинки жумадан караганга биз дайынбыз, адан качпайбыз. Коомчулукта болуп аткан баардык суроо талаптар ушул жерден каралып, мен ойлойм, өз жоопторун алат го деп.